Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 22 июль 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Ошский районунда жайгашкан мына ушул Амирстрой курулуш компаниясы курган, азыркы учурда кадимкидей бүткөрүлгөн, адамдар келип жашап аткан мына ушул новостройка домдун 5-кабатынан сатыла турган бир бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Срочно сатка чыкты бир бөлмөлүү квартира, анан ремонттору дагы сонун экен туугандар. Келесиздер, жашайсыздар. Сонун кылып коюптур. Анан эң негизгиси 5-эле кабатта күнгөй тарапта жайгашкан. Мына мен айткан Ошский районундагы Амирстрой курулуш компаниясы курган домдун алдына жүрүп келе бересиздер. Бул жакта 3 блогу бүткөрүлгөн. Мына 4-чү блогу болуп калат. Бул болсо дагы бүткөрүлдү туугандар. Азыр адамдар кирип ремонт кылып жашап атат, документтери деле так. Сатылуучу квартирабыз мына ушул блоктун 1-чи подъездинде 5-кабатында жайгашкан. Анан домдун алды деле бүт бардык условиялары бар экен ужечи. Охрана, ворота, детский площадка, ал жакта подземный паркинг, бүт бардыгы бар. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Бул сатылуучу бир бөлмөлүү квартира көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. 5-кабатка чыгасыздар туугандар. Жанагы сатыла турган однокомнатный квартирабыз 5-кабатта жайгашкан. Анан ал жакта 2 лифттин местосы бар, бирөөсү орнотулган, кадимкидей чип менен иштейт, чип көрөсүздөр. Ал жактагы 2-чи лифти болсо жакынкы күндөрдө орнотулат. Мына ушундай сонун шарттар бар экен. 2 лифт менен кийин квартирага чыгып келе бересиздер. Анан жакшы жери 5-эле кабатта жайгашкан туугандар. Мына коридорлору дагы кеңири. Коридорлорун байкап атасыздарбы? Уже бүт бардыгы бүткөрүлгөн, даяр эле болуп калган. Азыр колдон келишинче маалымат берем. Баасы жана ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип өзүңүздөр маалымат алып кетесиздер. Жалпы аянты болсо бир бөлмөлүү квартиранын 41-50 квадрат метр. Мына бирок эшикти ачып киресиздер. Жаңы ремонт болгон. Ээси деле колдон келишинче жакшы качестводо жакшы ремонт кылган аракет кылдым дейт. Эми шартка байланыштуу сатка коюп атып тургандар. Мына түз кирип келсеңиздер, бул 1-чи бөлмөсү, кухнясы. Окей туугандар. Дуалдар обои, асты ламинат, кухонный эмеректер орнотулган. Бир бөлмөлүү квартиранын жалпы аянты 41-50 квадрат метр. Документтери дагы так, бардык условиялары бар. Суу, свет, природный газ, центральный отопление бардыгы бар. Ал жерден болсо домдун алды бүт бардыгы көрүнүп турат. Дагы бир плюс жери сатылуучу квартирабыз мына туугандар күнгөй тарапта жайгашкан. Эртеден баштап бир саат 3-4кө чейин күн тийип квартираңыздар жарык болуп турат. Бул ошондо кухнясы болду. Келесиздер, жашайсыздар. Ээси негизи өзүм жашайм деп колдон келишинче жакшы качестводо акчаны аябай жакшы ремонт кылдым деп түшүндүрүп берди азыр. Эми шартка байланыштуу акча керек болуп атат экен туугандар. Ошол себептен гана сатка коюптур. Мына кухня плюс лоджа. Так, бул жакка мындай жүрсөңүздөр. Бул жагы болсо зал. Потолоктору кухняныкы дагы, бул жактыкы дагы натяжной, люстра орнотулган, отоплениянын батарейкалары бар, айнек терезелери пластик, бүт бардыгы жакшы. Караңыздар. Сонун экен. Так, документтери деле так. Амирстройду билесиздер, ал жакта бир 2-3 блогу бүткөрүлгөн. Азыркы учурда адамдар кадимкидей жашайт. Эч кандай маселе жаралган эмес документтер боюнча. Андыктан эч кандай сомой ала берсеңиздер болот. Бул жагы болсо коридору. Мынакей туугандар. Аристон, көзгө, мына ушундай раковиналар бүт бардыгы орнотулган туугандар. Эми сатыла турган ушул бир бөлмөлүү квартиранын баасын айтайын туугандар. Баасы болсо квадрат метрина чагып айтат экен. Квадрат метри 41-50 квадрат метр, 42 квадрат метр чыгып атат айтканда. Ар бир квадрат метр болсо $1100 бааланды. Негизи ал жакта клиент деле бар экен, $1000 алам деп келип эле бул акыбыз бербей коюптур. Себеп дегенде ошого жараша расходу болгон экен. Андыктан $1100 ар бир квадрат метр. Анан дагы бир аз кеми болот. Ээсине чыгасыздар, сүйлөшөсүздөр, келесиздер, дагы кеми болот. Ар бир квадрат метри $1100 бааланды. Жакшы кеми бар. Квартиранын жалпы аянтын айттым, 41-50 квадрат метр туугандар.
Барыңыздарга ийгилик, колдон чыгарбаңыздар.